Менде сыйкыр бар дейсизби? Кара дуа бар дейсизби? Көз тийгенби? Жин киргенби? Дегеле сиздеги руханий ооруларды өзүңүзгө жолотпой турган, эгер болсо тазалай турган эң оңой сүрөлөр. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү сыйкыр менен ооруганда Аллах Таала дал ушул сүрөлөрдү түшүргөн. Ошол сүрөлөрдүн бири бул Фалак сүрөсү. Аллах Таала Куранда пайгамбарыбызга Ауду биллахи минеш шайтанир раджим Бисмиллахир рахманир рахим Кул аузу бираббил фалак. Таңдын Роббиси Аллах менен мен өзүмдү Аллахтан коргоо сураймын. Мин шарри ма халак, бүт жаратылган нерселердин жамандыгынан өзүмө коргоо тилеймин. Ва мин шарри госиқин иза вақаб. Каптап келген караңгылыктын жамандыгынан мен коргомун. Ва мин шарри наффасати фил уқад. Жана түйүндөргө дуалап окуган сыйкырчылардын жамандыгынан коргоо тилеймин. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Жана көрө албаган адамдардын көрө албастык кылганда жамандыктарынан мен өзүмө коргонуу сураймын деп Аллах Таала пайгамбарыбызга үйрөткөн.